Туугандар, мынагы немеге келгенде, постко келгенде. Мисалы алдыста 5 адам туруп, 5 адам тең очередь менен күтүп барып, анан кийин ошол жерге кирип төлөбөй, мисалы заранее төлөп койсо болот да. Заранее төлөп койсо, киресиз, автоматика ачылат, анан кете бересиз. Азыр мен силерге кантип төлөйт, ошону көрсөтөйт. Мен мисалы 2 айдан бери ушинтип колдоном да, почти киргенден баштап элечи. Эми банкка киребиз, түйүндө платежи деп турат. Платежин басып туруп эле, үстүндө мисалы тоннель деп эле жазабыз поискачы. Биздики меники даярдуу жо. Ошону бассак эле, мына машина номерин сохранить койгом. 50 сом кылып төлөп, машинанын номерин жазып туруп. Дальше кыласыз, болду жо. Абонент найден 50 сом төлөйсүз, болду. Ушул менен эле барып, немеге барата барсаңыз, то есть шлагбаум өзү автоматика ачылат. Аркадагы адамды да күттүрбөйсүз, өзүңүз да күтпөйсүз. Муну 1 километр алдыда эле төлөп койсоңуз боло берет. Эч кандай баягы барганайын төлөш требовать этилбейт. Бардыгы монтип келип, ошол жерге көрүп келип төлөйт да. Сиз келдиңиз, ачылды, түз эле кете бересиз. Келип QR кодун ачып, заранее ачылат, кеттиз. Ушинтип эле өтө бериңиздер, бири-бириңизге очередь кылып ишет этпейчи.